Жакшы. Берүүбүз улантабыз, берүүбүз улантабыз. Жогорудагы биз кеп калаткан аллергия боюнча жастагы өзүбүзгө кандай кам көрүшүбүз керек, сонун суроолорубузга жооп берүү үчүн дагы бир сонун коногубуз келип калган. Мен коногубуз менен дароо эле тааныштырайын. Аллерголог Насихат Назарбек кызы студиябызда. Жакшы келип алдыңызбы? Кутлантабыз. Манаңыз жакшыбы? Жакшы келип алдыңызбы? Эң сонун мынакей жогоруда биз сурайт турган суроолор аябай көп. Атайын сизге деп алып койгонбуз. Кеттик энди. Ооба, жаз мезгилинде бардыгыбыз эле чүчкүрүп, ышкырып кечке аллергия менен аллергия болуп калабыз да. Мисалы ошол эле үйдөгү мисалы үй шартында кандайдыр бир эмеректерден деле, мисалы сыртка чыкканда чөп чарылардан деле булар эмнеден пайда болот? Кантип алдын алыш керек? Аллергия бул өзү организмдин иммундук системасын козгой турган эң кеңири таралган оорулардын бири. Көптөр аллергиянын симптомдорун, белгилерин жакшы билишпей, грипп менен алмаштырып, грипп экен деп ойлошот да. Ошо мурун бүтүп, дене кычышып, көздөр жашылданып, ушундай симптомдор менен козголот. Анын тигизи болуп, козгоочу болуп аллерген деп эсептелет. Аллерген деген азыркы кезде аябай көп. Негизинен абадагы чаңдар, жаз кезде чаңдар, өсүмдүктөр, дарактар гүлдөп баштайт. Ошол абадагы чаңдар аллергия ооруларын козгойт. Ошондой эле инфекциялык кэр, козгогучтар, микроб, коз карын, ошолор да аллергиянын козгошуна өзүнүн кандайдыр бир таасирин тийгизиши мүмкүн. Жакшы. Анан баягы аллергия болгондо баягы жүздөрү кызарып, ушундай бир аллергия болуп кетебиз го, жүздөрү кызарып кетет же башка бир тактар чыгып кетиши мүмкүн да. Буга кандай чара көрүш керек? Эмнелерди колдонуш керек? Анын эң биринчи кезекте эмне козгоп атат, ошону байкаш керек да, ошону издеп табыш керек, эмне болуп атат. Аллергиянын түрлөрү аябай көп, тамак аштан болушу мүмкүн. Денеде эгер чыгып атса, денеге кызыл тазыл бирдемкелер чыгып, дене кычыштырып ошондой болса, демек жеген тамак аштарды байкап көрүш керек. Азыркы кезде абдан көп химиялык өнөр жай менен өндүрүлгөн тамак аштар кеңи таралган, өнөр жайдан ошо химиялык заттар кошулуп, ар кандай заттар иштелип жаткан көптөгөн тамак аштар дүкөндөрдө сатылууда. Ошолорду байкаштырып, азыр аллергияны козгой турган продуктыларды азыраак жеш керек. Эгер ошо мүмкүн болушунча таап туруп, ошол аллергенди байланышты үзгөнгө аракет кылыш керек да. Ошону тамак ашты бир карап токтотуп, анан кийин аллергиянын азыр дарылары бар. Ошо аллергиянын дарысын ичип, лоратадин, сетиризин, жаңы чыкканда фексафенадин деген дарылар бар. Ошондон бир дары ичип көрүш керек. Эгер ошондо да кетпей атса, атайын майыздар, кремдер бар, сүйкөп көрүш керек. Ошондо да кетпей атса, атайын дарыгерге кайрылыш керек аллерголог. Тамак аштар деп калбадыңызбы? Мисалы, кайсы тамак аштарга чектөө коюш керек, же болбосо кайсыл азык-түлүккө биздин аллергиябыз бар экенин кантип байкашыбыз керек? Көбүнесе кайсы азык-түлүктөр ушул аллергия ооруларын чакырат да? Андай аллергиянын ооруларын козгой турган азык-түлүктөр аябай көп. Буларды цитрустар кириши мүмкүн, жер жемиштер, жаңгактын түрлөрү, балык, сүт, ар кандай иштелип чыккан тамак аштар, ошолор алар аллергияны козгоочу болуп эсептелет. Көптөрү мурун болбой жүрүп, бир-эки жеп койсо аллергия болуп калышы мүмкүн да, анан ошол тамак аштан көрүп калат. Негизи ички органдардан да издеш керек, көрүнүп, текшерилип, көбүнчө ички органдардын иштеши начарлаганда дагы ушундай оорулар аллергия козгойт да. Аллергичный бирдемке жеп коет, анан кийин денеге ардемке чыгып, тынчсыздандырып башташы мүмкүн. Анан ушул жазга маал ушундай аба алмашкандай деп атабыз. Жаш наристелерибиз, бөбөктөрүбүздө дагы жүздөрүндө кызарып, баягындай бир ушундай бир аллергияга чалдыкканды көп кездешет. Анан кийин жаш энелерге кандай кеңештерди беребиз? Жаш бөбөктөргө кандай дарылануу ыкмаларды колдонсо болот? Жаш энелер дагы ушу негизи аллергия иммундук системаны көтөрүш керек. Жаш баланын иммундук системасын көтөргөнгө аракет кылыш керек. Туш келген эле тамак ашты бере бербеш керек, караштырып бериш керек. Кызыл эгер бир-эки жолу байкаса, ошол баланын бир жери кызарып, кычышып, ушундай болгонун байкаса, тамак ашты карап, караштырып, кызыл тазыл нерселерди көп бербегенге аракет кылыш керек.
кичинекей кезинен эле негизи эмчек менен эмиздеп чоңойткон бул аябай эң жакшы пайдалуу, себеби ал организмдин иммундук системасын көтөрөт да. Көбүнчө ушул иммундук система төмөндөп кеткенде тукум куучу белгилер болсо, тууган ата энесинде болсо көбүнчө аллергиялык ушундай оорулар байкалышы мүмкүн балдарда. Мисалы, бет териси кычышып деп атпайсызбы? Анан бир гана бет териси кычышып баарын деле бул бет териси сөзсүз түрдө кычышпаса да керек, дагы башка кандай белгилери болот? Мисалы, кантип байкасак болот? Же болбосо жаш наристелерибиздин бетиндеги бул ооруну, мисалы, ошол эле диатез деп коебуз го, башка ошол оору менен алмаштырып албаш үчүн да? Негизи эле ошол оору аллергиялык оорулардын башында бара-бара ошол аллергиялык ооруларга алып келиши мүмкүн да. Диатез бул организмдин сезгичтиги, сезимталдуулугу кээ бир тигилерге, аллергендерге. Ошол кичине кезден эле эгер ошону байкаса, дарыгерге көрсөтүп, кеңештерин алып, байкаштырып жүрүш керек. Эң көбүнчө ошо тамак аш жеген тамак ашына көп көңүл буруу керек. Башка симптомдору дене бир гана бетинде эмес, башка теринин башка жактарында да, денеде да ар кайсы жерде кызарып, кычыштырып, ушундай симптомдор болушу мүмкүн. Көптөрдүкү негизи аллергияга сезимталдуулугу жогору адамдар ар кандай түрү менен ооруп калышы мүмкүн аллергиянын. Азыркы кезде сезонный башталып атат. Жаз келгенде дарактар гүлдөп баштайт, эрте гүлдөгөн дарактар, өсүмдүктүн чөмүктөрүндө аллергиясы башталат. Көптөр гриппкен деп көңүл бурбай, гриппте эгер чөптөр гүлдөп турса айыктым деп көрүнбөй жүрүшөт да көпкө чейин. Жыл сайын ошондой боло берсе, сөзсүз түрдө дарыгерге көрүнүп алдын алыш керек. Себеби аллергиянын өтүшүп кетсе, эң коркунучтуу ооруларга, бронх астмасы, андан да коркунучтуу ар кандай жагымсыз натыйжаларга алып келиши мүмкүн. Жакшы, биз болсо телекөрүүчүлөрүбүзгө кайрылып өтөлү. Өзүңүздөрдү тынчсыздандырган суроолоруңуздар бар болгон болсо байланышка чыгыңыздар. Байланыш телефондорубуз 56 56 72, шаарыбыздын коду 312. Келиңиздер байланышка чыгып, өзүңүздөрдү кызыктырган суроолоруңузга жооп ала алсаңыздар болот дейли. Мисалы, мына ушул эле ооруда кандайдыр бир дарыланбаса, мисалы, дене кычышат, же болбосо кайра эртеси күнү дары-дармектерди ичебиз дейт, анан кийин айыгып кетебиз. Же болбосо кээ бирлер болсо такыр эле кам көрбөйт да, бирок бул оору бара-бара астма оорусуна же болбосо башка ооруларды чакырышы мүмкүн дейт да. Бунун мындай канчалык деңгээлде чындыгы бар да? Азыркы кезде көптөгөн байкоолор, изилдөөлөр жүргүзүлүп, уже аныкталган да. Особенно азыркы кезде сезон аллергия, аллергиялык мурун бүтүү, полиноз ошолорду дарыбаса, көп жылга чейин жылдап, 4-5 жылдап элдер аллергияга экенине да тие кылбай, билбей жүрүп, гриппкен деп ойлоп, убагында өтүп кеткен, айыгып кеткен деп жүрүп эле ошентип билинбей астмага айланып кетет. Астмага айланып кеткенде уже кыйын болуп калат да. Ошо убагында көрүнүп, дарыланып турса жакшы болот. Эртерээк алдын алып. Убагында көрүнүп дарылануу менен бул оорудан толугу менен арыла алабызбы, же болбосо ал деле убактылуу мөөнөткө ganабы, же кайра эле эмки жылы мына ушул ооруга кайра эле? Негизи аллергиянын атайын спецификалык дарылоосу, ошол кайсыл эмне козгоп атса, ошону аныкташ керек. Кандайдыр аллерген бул эгер дем алуу органдарын жабыркап аткан болсо, ошондой белгилер берип аткан болсо, деме кыстыгы, мурун бүтүп, көзү жалшылап, ошондой жүргөн болсо, демек чаңдардын түрлөрүнө коюп анализдер тапшырып, точно дары аныкталгандан кийин, диагноз аныкталгандан кийин атайын ошол аллергенге организм сезгичтигин азайтуунун жолдору менен дарылат да. Ал гиперсенсибилизация деп коет. Аны аллергиянын белгилери жок кезде жасашат, атайын сезимталдуулугун жоготуп, десенсибилизация кылып. Эгер симптомдор белгилери болот атса, ошол кезде симптоматический терапия деп коет. Азыр эң жакшы дарылар чыккан, ошолор менен убактынча дарылап, оорунун белгилери жок кезде атайын спецификалык дарылоо кылат да. Жакшы. Бизде телегөрүүчүбүз бар, байланышта, суроосуна. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз Кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы? Келиңиз, урматтуу телегөрүүчү. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум, келиңиз. Алло. Угуп атабыз сизди. Алло. Сиз түз эфирдесиз, байланыштасыз. Алейкум салам, келиңиз. Сурооңузду бериңиз. Алло, кызым.
Ооба атабыз. Nasihat. Оу. Men 53 yaşdamın. Köp yıl boldu. Şamal bolsa murdum kuyulu ele toktobay kalat. Uşuga jardam bere alasыңбы kızım? Soğuk bolsa ele men murdum aябай kuyulu öret da. Uşu alergiski köp darılandım. Wagtylı ele tasırı teyip kayradan ele başkalar. Kışında uşul mezgilde kayrılsam bolur sağa. Жакшы. Албетте кайрылса болот. Эгер суукта болсо, кээ бирлердики сууктан кармашы мүмкүн. Суук бул деген ошо күчөт орунду күчөт негизи бир чаңга, үйдөгү бир чаңдарга аллергия болуп жүргөн болушу мүмкүн. Суук болсо ошону күчөтөт да. Кээ бирлердики сууктан эле болсо аллергиясы жок, болгону сууктан эле сезгени болушу мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте лор врачка көрүнүш керек. Эгер сууктан эле сезгени болуп атса, башка учурда аллергияны сезбесе, бул аллергиясы жок эле мурундун сезгени бүтүшү эле болушу мүмкүн. Аллергиянын дарыларын ичип, ошолор убактылуу жардам бере атса, анда сөзсүз түрдө келсин, дарыгерлерге кайрылсын, Жардам бересиз. үй-бүлөк дарыгерлери кайрылса, бул жакка республикалык борборго жиберет. Катайын направление берип, ошол менен келип бизге көрүнүп дарыланса болот. Мисалы, мына ушул оорунун эң жеңил түрүн, ошондой эле өрчүшүп кеткен оор түрү болуп бөлүнсө керек. Ал эми дарыканага барганда бирдей эле дармектер сунушталат да. Буну кантип билсек болот? Оор түрү, мисалы, жеңил түрү кайсыл же болбосо өрчүшүп кеткени кайсыл болот? Анан дагы дармекти сатып алууда кимден биз кеңеш алышыбыз керек? Сөзсүз түрдө дарыгердин сунуштоолорун угуш керек. Дарыгердин сунушу боюнча дарыларды алыш керек да. Жеңил түрү, оор түрү, ал оорунун белгилеринен эле билинет. Уже оор түрүнө айланып кеткенде кыйналат, эми кыстыгат, тиги адам тынч отура албай калат да. Ошон үчүн биринчи дарыгерге кеңешин алып, андан кийин анын сунуштаган дарылар боюнча дарыланса болот. Чоң рахмат айтабыз. Атайын таң убактыңызды бөлүп, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей сонун сиздердин дагы суроолоруңуздарга жооп берип өттү болуш керек деп ишенебиз. Эч качан оорубаңыз деген тилек менен сизге ачык беребиз дагы биз берүүбүздүн сапарын. Бизде конокто аллерголог Насихат Назарбек кызы болду. Биз болсо берүүбүздү сонунакей жазып келет, жан чачын болуп атат. Кол чатырлар туурасында бир кызыктуу сюжет менен улайлап турабыз.